Жолдордун кызмат мөөнөтүн узартуу жана мыйзам талаптарынын аткарылышын камсыз кылуу максатында Ысык Көл облусунда оор жүк ташуучу унааларга карата рейд уюштурулду. Иш-чарага Ысык Көл облустук транспорт башкармалыгынын жетекчилиги жана кызматкерлери, ошондой эле облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн өкүлдөрү катышты. Рейдтин жүрүшүндө эл аралык жана ички маанидеги автоунаа жолдору аркылуу каттап жаткан оор жүк ташуучу унаалар текшерүүгө алынды. Көзөмөл маалында белгиленген чектен ашык жүк жүктөп бара жаткан бир катар унаалар аныкталып токтотулду. Шектүү унаалар атайын салмак өлчөөчү таразалардан өткөрүлүп, алардын жүк көлөмү текшерилди. Натыйжада мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларды бузган айдоочуларга карата тиешелүү административдик чаралар көрүлүп, айыппулдар салынды. Мобильный группа дегендер бар да, ошо мобильный группаларда мобильный таразалар бар. Ошо мобильный таразалар менен жүк ташуучу унааларды биз текшеребиз. Ошо текшерип аткан маалда жүктү лишний перегруз аныкталып калса, административный протокол түзүлөт. То есть физлицого 17,5 миң сомдон түзүлөт, юридический лицого 55 миң сомдон түзүлөт. Еще плюс андан тышкары еще возмещение ущерба дегенде бар. Ошо возмещение ущербаны өзүнчө саналат километрине 70 сомдон. Тоннасына километр 70 сом саналат, ошол тоже отдельно саналып туруп, тоже отдельно төлөнөт. Адистердин айтымында ашыкча салмактагы жүктөр жол катмарынын эрте бузулушуна, көпүрөлөрдүн эскиришине жана жол кырсыктарынын тобокелдигинин жогорулашына алып келет. Айрыкча жай мезгилинде асфальт катмары жумшарып, оор жүктүн таасири жолдун тез жарактан чыгышына себеп болот. 95-буйруктун негизинде тепловой режим боюнча иш алып барып жатабыз. Бүгүн ошо ГАИ кызматкерлери менен чогуу рейд өткөрүп, 5 оор жүк ташуучу унаа текшерилип, андан 5 мыйзам бузуу факты аныкталып, 101 часть 1-беренен негизи боюнча административдик протоколдор түзүлдү. Мындай рейдтик иш-чаралар айдоочулар арасында жоопкерчиликти күчөтүп, жолдорду сактоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында мындан арыда үзгүлтүксүз улантылары белгилүү болду. Жолдун сапаты жалпыбыздын байлыгыбыз. Ал эми ашыкча жүк ташууга каршы көзөмөл жолдорду сактоонун жана коопсуздукту камсыздоонун маанилүү чарасы бойдон калууда. Нуржан Дөөткулова, Батыр Абиев, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.